Урматтуу мекендештер, сиздерге жакшы маалым болгондой, Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы менен Жогорку Кеңештин депутаттарынын мөөнөтүнөн мурда шайлоо ушул жылдын 30-ноябрына дайындалды. Россия Федерациясынын аймагында сиздин шайлоо укуктарыңызды ишке ашыруу максатында Россиянын 27 субъектисинде 40 шайлоо участкаларын ачуу маселесин россиялык тарап менен макулдашылды. Мурунку шайлоолордо ачылып жаткан участоктордун иретинде ушул жылда биринчи жолу Петропавловск-Камчатский, Благовещенск, Улан-Удэ, Воронеж, Калуга, Тула, Нижний Новгород, Мурманск, Челябинск, Набережные Челны, Пермь, Красногорск, Видное, Балашиха жана Лобня деген сыяктуу шаарларда шайлоо участкалары ачылып жатат. Алдыда боло турган шайлоолордун өзгөчөлүктөрүнөн айта кетсек, бул чет жакта жашап эмгектенип жүргөн жарандарыбыз добуш берүүдө мурункудай консулдук каттоо талап кылынбайт. Башкача айтканда, добуш берүү үчүн мурдагыдай консулдук каттоо керек эмес деп элчиликке же консулдук мекемелерге кайрылуунун кажети жок. Шайлоочулардын тизмеси сиздин биометриялык маалыматыңыздын жана Кыргыз Республикасынын аймагында туруктуу каттооңуздун негизинде автоматтык түрдө түзүлөт. Урматтуу мекендештер, өзүңүздөрдү tizme.gov.kg сайтындагы шайлоочулардын тизмесинен алдын ала тактап коюңуздарды суранабыз. Эгерде кандайдыр бир ката же так эмес маалымат тапсаңыздар, анда ошол эле сайттагы шайлоочунун кабинети аркылуу 25-жылдын 19-ноябрына чейин электрондук форматта арыз берүү менен тактап алсаңыз болот. Кыргыз Республикасынын жаңы шайлоо мыйзамдарына ылайык Жогорку Кеңештин депутаттары 30 көп мандаттуу шайлоо округунан шайланып келишет. Ар бир шайлоочу Кыргызстандагы каттоосу кайсы жерге тиешелүү болсо, ошол округтан чыгып жаткан бир гана кандидатка добуш бере алат. Урматтуу мекендештер, Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясындагы элчилиги сиздерди мекенибиздин келечегин аныктай турган маанилүү коомдук саясий окуядан четте калбоого чакырат. Кыргыз Республикасынын келечеги сиздин жарандык активдүүлүгүңүздүн, жоопкерчилигиңиздин жана бул иш-чарага катышууңуздун көз каранды экендигин унутпаңыз. Ар бир добуш маанилүү. Сиздин шайлоого катышууңуз өлкөбүздүн демократиялык баалуулуктарын өнүктүрүүгө, өлкөдөгү адилеттүүлүктү жана туруктуулукту бекемдөөгө кошкон салымыңыз болот. Сиз кайда жүрсөңүз да, мекенибиздин тагдырына кайдыгер карабай, мекенчилигиңизди тастыктап, шайлоого активдүү катышууга чакырабыз.